аял затынын гусулу тууралуу сурайын дедим эле. Гусул алып атканда, бул 89 суроо экен. Кулагында кулак сөйкө болушу шартпы? Болбосо кулагынын тешигинен суу өткөрүш керек болуп калабы? Кененирээк айтып берсеңиз. Жана жогору жакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис айтылбадыбы? Ихтияр деген китепте. Fa inna tahta kulli sha'ratin janaba. Ар бир жердин түбүндө жунуптук бар дейт. Шархлу Кая деген китепте де келет. Эркек адам эми тешиктер жанында жыгач салып өзүн кыйнап отурбасын дейт. Ол аятыкыл. Бирок аял заты таквачылык, этиятчылык үчүн жанагындай сөйкө бар жерлери, тешик бар жерлерини минтип сөйкөнү ары бери жылдырып суу жеткирүүнүн бир аракетин кылып коюш керек. Керели кечке кыйналып, шек күмөнгө түшүп баспаса отуруп калбасын албетте, бирок мындай бир мүмкүнчүлүгү жеткендей, суу жете тургандай болсо, тешик болсо ошондой кылып мындай бир айландырып койгон жакшы болот. Анткени усулда бизде Ханафи мазхабта өтө катуу каралат. Анткени Куранда кыраат келген атайын аят бар. Wa in kuntum junuban fattahharu. Абу Бакр аль-Джассас Рази китебинде айт, фагсилу кулла ма юмкину гуслуху. Жуушу, жуула турган, оңойлук менен жуула турган жердин бардыгын жуугула дейт. Бул жерлерге дагы суу жеткириш милдет болуп калат. Мындай карап, кыйынчылык жаралбаса, туулбаса, кыймылдатып суу жеткирип койгон жакшы болот. Менин 14 жашар балам бар дейт, бары жакшы. Жетилип өсүп жаткан убагы болгону чачы буулбайт. Чачы буулбайт го. Бирок өстүрүп алып жатат. Мүмкүн болсо устаз чач жөнүндө катуураак айтып коесузбу? Мектептен жалоба түшүп жатат дейт. Калган бардыгы жакшы окуусу, жүрүм туруму дейт. Энибизге айтыңыз, эми эркек адамдын көркү чачында эмес да акылында. А чач ким үчүн? Чач аял заты үчүн көрк болуп эсептелет. Канчалык аял затынын ошол чач узун болсо, ошончолук аял затына көрк белет. Аял затынын назиктигин, акылмандуулугун чагылдырат. Биздин баягы динге туура келген нарк наслде сыйлаган апаларыбыз кандай чачын күтүнүп карайт эле. Туурабы? Тыйындар менен башка менен көрүп калбадыкпы эми апаларыбызды, чоң энелерибизди. А эркек баланыкы жок, чачын кыска алып жүрүш керек. Биздин өзүбүздүн жигиттик маданиятыбыз бар. Биз мусулманбыз, андан кийин кыргызбыз. Биздин бабаларыбыздын өзүнүн түшүнүктөрү бар. Ошон үчүн жигит адам өзүнүн мыктылыгын өзүнүн сүйлөгөн сөзүндө, кылган мамилесинде, окуусунда, дини таалиминде мына ушул нерседе чагылдырыш керек. Чач бул аял затына таандык көркөм келбеттердин бири. Эни бизге түшүндүрүп айтыңыз. Анан Кыргызстанда былтыр бул маселеге токтолгонбуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям узун чачын өстүрүп жүргөн эмес. Ал чачын баягы ламма вафра деп келет Шамаил Мухаммадда. Ар кандай кыска болгон учуру бар. Мындайча айтканда белгилүү бир прическаны дайым карманган эмес. Чачынын өскөндүгүнөн адамдар баамдап билишкен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям умрага бара элек турбайбы? Ажыга бара элек турбайбы? Көп болгон турбайбы деп. Анткени ажыга барганда толук карат эле да. Ошо гана маселеси болгон. Азирет Али радыйаллаху анху чачын өстүрүп жүрөт эле бир аз. Бирок баягы каргышка кире турган өлчөмгө жеткирбей, ийинге жеткирбей. Анан бир күнү мешитке кирсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып аткан болот да. Чачыңарды жакшылап жуугула, ар бир баа түктүн жана жогоруда хадис айтпадымбы? Ала фабулlu шару анкул башара деп. Терини жакшынакай жышып усул алганда, чачыңарды жакшылап карагыла, анткени ар бир түк чачтын түгүнүн астында жунуптук катылып калат. Усул алганда өтпөй калышы мүмкүн дегенде, менин чачым мага душман болуш ыктымалы бар турбай деп чачын алат да. Огош бетер кайра сүймөнчүлүк артып кетет. Ошон үчүн энибизге, уулуңузга жакшы түшүндүрүңүз буюрса. 93-чү суроо. Бизге 12 жыл болду, балалуу боло элекпиз. 2 жолу болду, бирок түшүп калган. 12 жылдан бери күйөөм кыздар менен телефон менен сүйлөшүп келет. Жолугуп да көрдү, кармап да калдым. Şu күнгө чейин өзүмдү күнөөлөп бала жок деп да кечирип келдим. Ал сиздин күнөөңүз эмес. Баланы Кудай таалам берет, сиздер аракетин көрүп дарыланасыздар. Ал баланы Кудай берет. Сүйлөшпөм акыркысы деп коет, şu күнгө чейин сүйлөшөт. Бир жума мурун уктап калып, телефондон кармап калдым дейт. Бир кыз менен сүйлөшүп, уят сөздөр менен сүйлөшөт экен. Өзү намаз окуган кыз экен, ал кызга муну тилге албас маселе экен, муну окубай эле коеюн эми. Ушундай жаман нерселер тартып жөнөт, дегендей кылып бер, мындай кылып бер деген бир талаптарды коет экен да, деген никесиндеги жок кызга. Тиги кыз сүйлөшүп зинага батып атабыз, намазда жүрөм билесиз, жолугуп нике кыйдырып алалы десе күйөөм макул дептир. Мен көрүп калдым, бул эмне десем, ойноп сүйлөшүп койгом деп койду. Мен кетем, канча жолу кечирдим десем үйдөн чыгарбай койду. Күйөөңүзгө айтыңыз, сиз ойноп сүйлөшүп атасыз, эртең сиздин кыздарыңыз да Кудай берсе ошентип бирөөлөр ойноп эле сүйлөшүп коет. Сиздин энеңиз менен деле бирөөлөр жөн эле ойноп эле сүйлөшүп коет. Сиздин карындашыңыз, эжеңиз менен деле бирөө мындай чын эмес мындай ойноп эле сүйлөшүп коет. Ыраа көрөсүзбү ошону? Ара көрбөйт. Ошон үчүн зина бул карыз, этияттансын, койсун. Андан көрөк ошол дарыланып, сиздин кадырыңызга жетип, дарыланып балалуу, чакалуу болуштун аракетин кылсын. Андай жашынып сүйлөнгөн эркектер адатта адилеттүү боло албайт да.
Адилеттүү болгон эркектер шарт жагдайын түзүп, эч кимге айтпай эле үйлөнүшөт алар. Жар салбай эле. Ошон үчүн Кудайдан корксун, такыбачылык кылсын, намазын бекемдесин. Намазына бекем көңүл бурса, намаз көп жаманчылыктардан кайтарат иншалла.